Биринчи жолу сиз баягы жергиликтүү кеңешке депутат болоюн дегенде жолдошуңуз эмне деди? Жолдошум ушул саясатка жергиликтүү кеңешке коюп атканында каршылыгын көрсөткөн жок, колдоо көрсөттү. Ошол азыркы күнгө чейин эле мени колдоп келет. Ошол колдоо жатканынан баягы аралашып жүрөм. Көпчүлүк эркектер. Анан булар биринчи сыясат болгондо булар экөө бирөө жалгыз эле депутат болсо керек эле булар. Аялдардан анда ошо кыздардын, аялдардын квотасы ошо маалда жок экен. Бербейчи окшойт да. Же колдойт экен. Анда закон жок эле. Эми эле колдоп аз аялдардын немеси колдонуп, квоталар берилип, аялдары тең ата болуп чыгыш керек, болуш керек аялдын ичинен. Ушундай болсо болбойт деп азыр эле мына сазыктардын мына кечеги сазыктар эле башталды. Ага чейин жок эле да. Мен мындай кыйын эми буларга эсин ошо маалда кыйын кете. Көчөдө саат 10-да деле чыгыш керек, 11-де келет. Анан кийин действительно аял кишиге кыйын. Колдош керек да аял кишини. Ошо түшүнгөн адам болсо, аялдарды колдосо, аялдардын болгон жакшы да. Аралашып, кайсы жери болсун, коомго аял кишилерден, кыздардан барын аралаштырыш керек. Ошондо жакшы аялдардын проблемасы болот, өзүнчө биз эркектер билбеген аялдардын проблемасы болот. Ошону жеткизиш керек. Ошону чыгарыш керек. Ошону баарын жардам бериш керек. Ошол үчүн аял киши керек. Депутат болуу бул мен жаштайыман келип аткан эле максат эмес. Максат жаштайымда максат койгон эмес экен, депутат болом депчи. Ушул жумушта иштеп жүрүп, баягы элден баягы коомчулук менен иштеп жүрүп, баягы маселелер көбөйүп, анан чечилбей калганда ушундай ой пайда болду да. Эмне үчүн бул чечилбейт? Ушул маселени чечиш үчүн ушул жака барыш керек окшойт деп анан ошондой ой келгенден кийин гана мен уже депутат болбоюнчу ушул маселени барганда чечейин деген ой болду. Кээ бирлер ушинтип эми катышпай эле койбойт беле же деген угуп калдым, бирок катышпай кое албайт экенсиң да. Аялдар коомдо зор күчпүз да. Мурда эле кылымдарды карытып келген биздин Курманжан Датка энебиз бар. Сайкал эжелерибиз бар. Мынакей көрдүңүздөр, ошолордон деле сабак алсак болот да. Анан эмне үчүн үйдө эле отурбаш керек? Менин жолдошум дагы ар тармактан мени колдоп келет да. Анан ошол менен азыркыга чейин эле туура сиз айткандай менталитет. Биз ошо менен күрөшүп атабыз да. Күрөшүп ошодон алып чыгайлык. Тең укуктуулук. Даже Куранда жазылган да. Куранда дагы тең укуктуулук, аял затын сыйлоо, аял затынын акылдуулугуна бая баа берүү боюнча Куранда да жазылган экен да. Келет, кеч келет ошондо. Көнүп каласың. Анан ал келип атабы, кетип атабы, каякта келсең деле, апаң келек деп коем, апам келек деп жумуштан. Үйрөнүп бүтөсүң да ошого чейинчи, ага чейин үйрөнүп бүтөт экенсиң. Жумушуна үйрөнүп каласың. Аялдар ынтымактуу бир маселени чечкенде аябай ынтымактуу болуп калабыз да. Мынтип бири-бирибизди колдоп, идеяларыбызды баягы детально баягы обсуждение кылганыбызда түшүнүп, анан колдоп, анан аялдардын көбү жакшы экен деген бааны бере алам да. Себеби карасаңыздар, азыр деле турмуштун оор баягы жүгүн ошо аялдар эле көтөрүп атат да. Мына ички миграция, сырткы миграция деле ошо көбүнчө эле аялдар. Эркектерибиз деле туура тең тайлашып эле баягы турмуштун арабасын биз менен тартып кетип атат, бирок биз ошо аял кишини баягы жүрөгүбүз чоң болот окшойт да, эркектерге караганда деп ойлоп калдым да. Баары бир көп баягы эмени биз көбүрөөк көтөрөт экенбиз. Сабырдуулук менен көтөрө алат экенбиз да аялдар. Түрү менен иштемек беле. Ошол жумушун баары тиякта эле жумуш, ал деле жумуш. Андан против болуп, андай неме болгон жок. Андай эме келебиз, биз наоборот, жумушун кыла бер.
Рас өзүң каалап атсаң биз поддержка беребиз деп эле колдоп койдук.